Саламатсыздарбы? Жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы менен түз эфирде тааныштырып, студияда мен Зайырбек Чуманалиев кызмат кылам. Ысык Көл облусунун Тоң районунда көл жээгинен жашы 25-30 чамасындагы келиндин сөөгү табылды. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда анын сөөгүн жергиликтүү тургундар көрүп калган. Алдын ала маалыматтар боюнча келиндин денесинде зордук зомбулуктун издери байкалган эмес. Ал суу жээгинде спорттук кийимчен жаткан, көз жумган аялдын ким экени тактала элек. Милиция анын жакындарын издөөдө. Келиндин сөөгү учурда өлүкканада, соттук медициналык экспертиза дайындалды деп айтылат маалыматта. Келиндин эмнеден көз жумганы соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыккан соң билинери кошумчаланды. Ал эми жогорку кеңештин 7-сентябрындагы отурумунда бир катар депутаттар Кадамжайда мектеп окуучусу зомбулуктан каза болгон окуяга байланыштуу пикирин билдирип, балдарга зордук зомбулук көрсөткөн педофилдердин жазасын катуулатуу керектигин айтышты. Депутат Ырысбек Атажанов Ички иштер министрлигинин жетекчилигин парламенттин жыйынына чакырып, алардан Кадамжайдагы окуя боюнча маалымат алууну сунуш кылды. Бул деген улуттук трагедия болуп жатат. Бир эле жолу эмес, жылда болууда. Бүгүн сөзсүз укук тартибин коргоо органдарынын маалыматын уксак ушул окуя боюнча. Чечкиндүү кадамдарга барсак, мыйзамдарды өзгөртүп, педофилдерге өлүм жазасын киргизсек жакшы болот эле. Балага зордук көрсөткөндөрдү катуу жазалоо керектигин депутаттар Алишер Козуев жана Тазабек Икрамов да айтып, бул үчүн мыйзамдарды өзгөртүүнү сунуш кылышты. Депутат Чолпон Султанбекова парламентте бул көйгөйгө байланыштуу атайын өкмөттүк күн өткөрүү зарылдыгын айтты. Депутат Марлен Маматалиев жазалоо чаралары күчөтүлгөн мыйзам жакында кабыл алынганын, бирок өлүм жазасына Кыргызстандын конституциясы жол бербей турганын кошумчалады. Ысык Көлдүн Түп районунда жашаган тургундун үйүнөн баңгизат табылганын облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Түп райондук ички иштер бөлүмүнө белгисиз адам Бишкекке автоунаа менен баңгизат алып өтөрү тууралуу ыкчам маалымат түшкөн. Кылмыш жаза кодексинин 283 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Милиционерлер шектүүнүн ким экенин аныктап, Honda Step вагон автоунаасы менен сапар алып бара жаткан жеринен кармашкан. Анын жанында шериги да болгону айтылды. Кармалгандар Түп районуна караштуу Бирлик айылынын 49 жаштагы тургундары болуп чыкты. Тартип сакчылар алардын автоунаасын дароо тинтип, ичинен желим баштыкка салынган кара күрөң кочкул түстөгү затты ширеңкенин 9 кутучасынан табышкан деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары шектүүнүн Ойтал айылындагы үйү дагы текшерилген. Жыйынтыгында мончонун босогосунун үстүнө урулган тактайдын ортосунан ширеңкенин 4 кутучасы, үйдөгү от жаккан мештин ичинен 40 кутуча табылган. Ичинде кара күрөң жашыл түстөгү баңгизат жыттанган зат болгон. Аларды желим баштыкка ороп, чаптап коюшкан. Козголгон кылмыш ишинин алкагында соттук химиялык экспертиза дайындалып, шаардык соттун чечими менен шектүүлөр 2 айга камалган. Учурда тергөө амалдары уланууда. Кумтөр алтын кени Кыргызстандын башкаруусуна өткөндөн бери абал боюнча маселе бүгүн 7-сентябрда жогорку кеңештин жыйынында көтөрүлдү. Депутат Шайлообек Атазов министрлер кабинети парламентте буга байланыштуу отчет бериши керектигин белгилеп, ага ишкананын мурдагы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктү да чакыруу зарылдыгын баса белгилеп айтты. Депутат Исхак Масалиев президент Садыр Жапаров июлда Кумтөр боюнча отчет берерин убада кылганын эскертти. Эмне болгонун, кандай болгонун, канча пайда көрдүк, канча зыян тарттык, баарын билишибиз керек. Бирок бир нерсе айткым келип жатат. Ал жерде иш бир эле Бөлтүрүктө эмес. Ал болгону бир кичинекей аткаруучу. Кыргыз алтындын ошол келишимге кол койгон жетекчисин да, бардык катышкан кишилерди да чакырыш керек. Себеби биз депутат катары толук маалымат албасак, элге барып айта албайбыз, жакшыбы же жакшы эмеспи деп. Кумтөр маселесин бүгүнкү отурумда депутаттар Тазабек Икрамов менен Дастан Бекешев да көтөрүштү.
Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков мыкаатчылыкка үндөп жатат деп эрежесиз мушташты жайылткандарды сындады. Эл өкүлү Кадамжайдагы 14 жаштагы кыздын өлүмүнүн себебин түпкү маанисин кароо керектигине токтолду. Мурда спортчу десе 1000 метрге чуркагандарды, 100 метрге чуркагандарды, волейболчуларды түшүнөт элек. Азыр мен жеңил атлетика менен машыгам десең күлөт. Спорт деген ММА эрежесиз мушташ болуп калды. Мурда мушташсак, мурду канап кетсе кайра барып бетин жуушат элек. Азыр жыгылып калган адамды бетке тепмей, башка чапмай тарбия менен өсүп жатабыз. ММА дегендин тарбиясы түпкү теги ошондой. Советтер Союзу мындайга тыюу салып туура эле кылган. Балдарга зомбулукту аябай эле жарнамалап жатабыз, деди Кадырбеков. Ошондой эле ал расмий статистика боюнча 100 миңдей баланын ата-энеси миграцияда жүргөнүн эске салды. Депутат өзүңө керек эмес бала эч кимге керек эмес деген, андыктан жакшы тарбия берүү зарыл экендигин белгиледи. Эми дагы бир нерсе бар, мыкаачылыкты пропагандалап атабыз. Кинолорду караңыз, же атмай, же өлтүрмөй, же соймой, же уурдамай, же талкаламай. Ошондой кинолор аябай көп. Мурда спортсмен десе 100 метрге чуркагандарды түшүнөт элек, волейболисттерди түшүнөт элек. Азыр мен жеңил атлетика менен машыгам, спортсмен десең күлөт. Азыр спорт деген бул ММА болуп калды. Бой без правил. Биз илгери мушташат элек, атаандаштын мурду канаса барып кошо жуушат элек, болду эми деп. Азыр жыгылып калган адамды бетке тепмей, башка чапмай, ошондой тарбия менен өсүп атабыз. ММА дегендин тарбиясын теги түбү ошол. Советтер Союзу мындайга тыюу салып туура эле кылган. Ошон үчүн балдарга зомбулукту аябай эле рекламалап атабыз. Кийинкиси уятсыздыкты рекламалап атабыз. Кайсыл кинону кара, кайненең менен көрө албайсың, атаң менен көрө албайсың, досуң менен көрө албайсың, керек болсо аялың менен көрө албайсың. Биздин адепке төп келбеген жарымжыланган эпизоддор аябай көп. Ошону каякта карап отурабыз. Телеканалдардан байма-бай берет, баланын колуна сотканы карматып койдук. Сен эмес сотка тарбиялап атат. Кулагына топтогон ыйманы көзү менен бат эле чыгып кетип атат. Ошон үчүн бул жагына да көңүл бөлөлү. Идеология деген мамлекеттик катчегин институтту киргиздик. Кана ошол идеология. Ардактуу телекөрүүчүлөр, күндүзгү чыгарылышыбыз ушуну менен жыйынтыкталат. Ушул жана башка маанилүү маалыматтарды кечки саат 19:00 түз эфирден көрө аласыздар. Мен сиздер менен коштошом. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.